Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан көк бөрү каналым. Көптөн көп күткөн күн жакындады. Эртең 15 март Чолпон Атада Норус кубогу башталат. Бүгүн 14 мартта чучулга кармалды. Бул чыгарылышта достук жана ынтымак клубдары кайсы тайпага түштү? Биринчи лиганын чучулгулары кандай болду? Эртең кайсы оюндар болот айтып беребиз. Бүгүн 14 март Чолпон Атада көк бөрү боюнча Норус турнирине карата жогорку лиганын командалары арасында чучулга кармалды. Жалпы 12 команда катталып 4 тайпага бөлүндү. Анда Ысык Көл, Сарыөзөн жана Намыс. Б тайпасында Мурас, Талас Алтын Альянс жана Достук командалары. С тайпасында Суусамыр, Жылыбулак жана Шахтер клубтары. Д тайпасында Казарман, Ичке суу жана Ынтымак. Демек тайпалык этаптын эң ызыктуу оюну Сарыөзөн Намыс болору түшүнүктүү. Эрежеге ылайык командалар бири-бири менен бир жолдон ойнойт. Жыйынтыгында ар бир тайпанын жеңүүчүсү жарым финалга чыгат. Биринчи жарым финалда А жана Б топторунун жеңүүчүлөрү ойнойт. Демек потенциалдуу түрдө Намыс Достук же Сарыөзөн Достук оюнун көрөбүз. А эми экинчи жарым финалда С жана Д тайпасынын жеңүүчүлөрү кезгирет. Бул жакта Шахтер Ынтымак ойнойт деп божомол кылсак болот. Биринчи лигада дагы 12 команда катталып, алар дагы 4 тайпага бөлүндү. А тайпасы Учкун, Алдаяр, Намыс. Б тайпасы Көлтөр, Байтик, Бакайыр командалары. С тайпасы Ак суу, Соңкөл, Бийиктик клубтары. Д тайпасында Арашан Биримдик, Кемин жана Кегети Көлтөр командалары. Бул лигада фаворит командалар Арашан Биримдиги, Бийиктик жана Намыс деп ойлойм. Ал эми сиз кандай пикирдесиз, комментарий жазыңыз. Эртең жалпы 8 оюн болот. 15 мартта боло турган оюндардын тизмеги менен тааныштырабыз. Алгач биринчи лиганын 4 оюну болот. Биринчи оюн Учкун Алдаяр, экинчи оюн Көлтөр Байтик Баатыр, үчүнчү оюн Ак суу Соңкөл, төртүнчү оюн Кемин Кегети. Ал эми жогорку лигада дагы 4 оюн болот. Жогорку лиганын биринчи оюну Ысык Көл Сарыөзөн, экинчи оюну Мурас Талас Алтын Альянс, үчүнчү оюн Суусамыр Жылыбулак, төртүнчү оюн Казарман Ичке суу. Ал эми негизги фавориттер 16 мартта баштайт. Быйыл жогорку лигада ким чемпион болот, божомол кылып көрүңүз. Дагы бир жаңылык, Манас Ниязов бул турнирде жаңы атты минип чыгат. Достук командасы курамын жана аттарын жарыялады. Ал жакта бир топ өзгөрүүлөр бар. Курам төмөндөгүдөй: Кыяс Ниязов Лорд менен, Кубаныч Султан уулу Суусамыр менен, Бексултан Абдыкадир уулу Акбура менен, Таштемир Байлыбашев Шерой менен, Фархат Бешекеев Чорный менен, Ильяс Исаков Ак булут менен, Рустам Туналиев Бамбук менен. Буга чейин Рустам Комсомол менен ойноп келген. Комсомолдун жаракаты барбы же финалга даярдап жатабы? Кызык жаратат. Элдер Жеңишбеков Платинум менен минет. Буга чейинки бол таргымага финалга даярдалып жатат окшойт. Ал эми Платинумду буга чейин Манас Ниязов минген. Эмилан Жеңишбеков Ичке суу, Манас Ниязов Сары Пул деген ат менен ойнойт. Бул аргымактын дараметин оюндардан көрөбүз. Исхак Бекболот уулу Турон менен, Нурдин Болотбеков Комбат. Достук командасына жаңы жетекчи дайындалды. Шамшидин уулу Айбек. Ал 1994-жылы Ош облусунун Нокот районунун Чечтөбө айылында туулган. Бала кезден атка кызыгып, ат үстүндө чойгон, учурда жеке ишкер.